Дайыма ден соолугуңуздар бекем болсун, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сүйлөй турган сөз ушул санкциялар. 18 пакет санкцияларды Евро биримдик кабыл алыптыр ушул кече күнү. Андан сырткары дагы Трамп мурунку ошол Билли Грэм чыгарган 500% пайыздык санкциялардын мыйзам долбоорун четке кагып кое тургула, биз ага кошумча мыйзам долбоор кабыл алабыз, ага 100% кылабыз жана Кытайга 50% кошобуз деп айтты. Кыргыз мамлекетине алгандай кесепеттерди келтирет экен, ушума кызыктырды аябай. Кичине анча мынча маалыматтарды терип жыйнап, карап, окуп бир жума ойлонуп аттым буга чейин баягы ушундай санкциялар даярдалып атат дегенден. Кече ушундай санкциялар жарыялангандан кийин жана Трамптардын 2-3 күн мурда айткан сөздөрүн окугандан кийин кичине дагы серепке салып көрдүм, статистиканы карап көрдүм. Албетте, эгерде сиздер баягы ушул маалыматты текшерип алсаңар, бул жаман эмес иш болот. Мен текшердим, эми сиздер да текшергиле. Араңарда жакшы экономисттер бар болсо, ошо бири-бирибизди байыталы да, ошо маалыматты тактап. Так эмес нерселер болсо, айтып коюңуздар, комментарийлерге жазгыла. Негизи ушу презентациянын азыркы максаты, ушул видеонун максаты учурдагы жана мүмкүн болгон санкцияларды Кыргызстан мамлекетинин чарбаларына кандай таасир кылышы мүмкүн дегенди аныктоо. Ошол экспортто бир аз карап көрөбүз. Валюта эмне болуп атат, рубль, сом, банк системасы жана миграциялык которуулар кандай эмне болуп атат, ошону бир карайбыз. Тобокелчиликтер азайтыш үчүн эмне кылыш керек экен, ушул сунуш кылып көрөбүз да. Мисалы үчүн ошол Кыргыз мамлекетинин экспорттук багыттары 2024-25 жылы жалпы экспорт 3,8 миллиард АКШ долларын түздү. Негизи өлкөлөр кызыктуусу мен үчүн, мен билип жүргөм, бирок мен үчүн ушул дагы чоң жаңы ачылыш болду. Азыр бизде эң көп биздин мамлекетибиздин экспортко жиберген акчалардын баягы товарлардын кабыл алуучу жана кайра артка акча жиберүүчү мамлекет бул Улуу Британия болду. Мүмкүн күнү ушул Улуу Британия биринчи орунга чыкты баарынан. Биз Улуу Британияга же болбосо Бириккен Хандыкка 32% бүт экспорттобузду жиберебиз. Бул деген 1,1 миллиарддын тегереги да. Эгер учурда ошол 1,5 миллиардка чейин болуп барып калышы ыктымал, ошол Британиядан келет бизге. Экинчи бул Орусия, 27% биздин экспортубуз ушул Орусиядан келет. Үчүнчү бул Казакстан. Казакстанга 11% экспорт кетет биздики. Эмкиси Өзбекстан. Өзбекстанга 9% кетет. Кытай, Гонконг ошо тарапка 3-4% биздин продукцияларыбыз кетет. Эмне десеңер, алтын да негизи ошо Улуу Британияга кетчү ошо сырье запастар. Түзүмүн карасак, башкы экспорт бул алтын 37%ды түзүп жатат. Кийим, текстиль, айыл чарба, металлдар, ошо кийин ошо Орусияга кеткен товарлардан. Анын ремонттаныстар бул деген, мисалы үчүн ошо биздин мигранттар акчасын которгону Кыргыз мамлекетине 2,5-2,6 миллиард АКШ доллары келет. 90% ал которулган акчалар Орусиядан келет да, ошо мигранттын акчасын эсептесек. Бирок бул жерден дагы бир ката кетип атат. Расмий статистика көбүнчө ушуну жеке акча деп эсептеп атат, а бул жеке акча эмес, бул деген ишкерлердин да акчасы. Импорт болсо 12 миллиард АКШ доллар келип атат өлкөбүзгө. Бул деген ошо 12,5 миллиард АКШ долларын биз жыл сайын башка өлкөлөргө ошо которуп атабыз да, алардын аркасы менен товарларды алып атабыз. Ушундай нерсе болуп атат. Ошон үчүн соода сальдосу бул деген бизде минус 8,4 миллиард АКШ доллар болуп жатат. Бул эмнени билдирет? Бул деген ошо 24-25 жылдыга алсак, ошо биз деген мурун соода сальдосу минус 3 миллиард болчу эле, азыр 8,4 миллиард болуп атат. Бул деген биз деген ошончо акчаны башка өлкөлөргө которуп атабыз да. Ошончо акчаны которуп аткан себебибиз 70-90% биздин, мисалы үчүн, тамак аштан сырткары башка товарлардын түрлөрү бүт чет элден импорт катары кетет. Өзүбүз 20% өндүрөбүз. Ошондуктан ушундай сан. Анан экспорт кылганыбыз ошо бир гана ошо 4 миллиарддан 3,8 миллиард долларды эле алып келет. Валютанын
агымынын негизги булагы бүгүнкү күнү бизге ошол алтын жана мигрант акчалары да. Алтын үчүн бизге Улуу Британия акча жиберет Кыргыз мамлекетине. Мигранттар болсо ошол үйлөрүнө которуп жана бизнесмендер рубльди жиберет бизге, Кыргызстанга рубль бияктан анан конвертация болуп сомго айланат. Ошол санкция болуп кетсе, геосаясаттык өзгөрүүлөр болуп кетсе, мисалы үчүн евро биримдик жана АКШ жаңы санкцияларды киргизсе, эмне болот? Индия мисалы үчүн Орусиянын мунайын алуусун азайтышы мүмкүн деп атышат. Гаянадан алабыз дейт, Америка Штаттарынан алабыз, Түштүк Америка Венесуэладан алабыз дейт. Азыр бир нече индиялык компания акырындап ошол башка жерден мунайды алып келе баштады. Европа согушка тартылса, ЕАЭП жана РФ аркылуу соода токтошу мүмкүн болуп калат да. Ошол ЕАЭП РФ мисалы үчүн аркылуу соодабыз, мисалы үчүн Россия аркылуу кеткен ошо алтын жана башка товарларыбыз токтоп калышы ыктымал. Өзбекстан аркылуу эле өткөрүш мүмкүн болуп калат да. Баягы Зангизур, Түркия, ошол эле Каспий аркылуу өткөрүш мүмкүн болуп калат. Ошо геосаясий өзгөрүүлөр бизге катуу эле тийчү дей. Кыргыз бизнесине кандай таасир болот? Сом курсунун төмөндөшү болуп кетиши ыктымал. Бул деген 5 же 10% сом кунун жоготот. Бул деген башкача айтканда доллардын куну өсүп кетет да, 5-10%. Азыркы ушул эгерде санкциялар ишке толук кандуу кирсе, текстиль жана айыл чарба экспортунун азайышы болушу ыктымал. Анткени мисалы үчүн 24-жылы Кыргыз мамлекетинен Орусияга кеткен текстиль 37 же кээ учурда 40-41%га азайды. Элестеткиле, биз деген ошо Орусияга көп товар жеткиччибиз. Мисалы үчүн ошо эгерде 25-жыл менен 24-жылды салыштырса, ошол 30%дай азыраак жиберип жатабыз да Орусияга. Себептер көп. Орусияда сатып алуулар дагы эле болууда, бирок кандайдыр бир себептер менен ушу биздин текстилдик товарга бөгөт коюшуп, акырындап анын көлөмүнүн келишин Орусияга азайтып жатышат Орусия өзүлөрү. Буга дагы бир геосаясат кандайдыр бир иш аракеттерди таасир кылып аткан сыйт. Мисалы үчүн Кытай менен түзмө-түз соода алакасын ачышканы да, БРИКС аркылуу. Банктарга операциялык кыйынчылыктар болушу ыктымал. Мисалы үчүн 22 Орусиянын банкы санкция астында, ошол 22 банк менен иштеген биздин ата мекендик банкылар чоң ошол SWIFT системасынан өчүрүлүшү мүмкүн. Кудай жалгап бизде ошо М-банк баш болуп, башка банктар ошол бүт баары QR МПЦ деген банктардын ортосундагы акчаны баягы процессингинде ар кандай маалымат алмаштыруу борбору бизде аракет кылып, жакшы иштешип, ушул QR-ды жаратты да, ички финансылык системаны жаратты. Ушул нерсе аябай QR-ды жаратты. QR аябай жакшы нерсе, бизге жардам берет. SWIFT-тен бизди өчүрсө, сырткы бизнес, импорт-экспортубуз кичине басаңдаса дагы, ички валютанын жүрүшү токтобойт деген ишенич пайда болуп калды акыркы жылдары. Бирок бир нерсени айтыш керек, SWIFT токтосо, импорт-экспорт басаңдайт да. Бирок аны азыр 1-2 эле банкка тиешелүү деп эсептейм. Кыргызстанда башка банктар андай нерсе кабылбайт окшойт да. Ошол эле банктар дагы абайлап иштесе, биз такыр эле банк системасы сезбей калат ошол санкцияны. Импорттук товарлардын кымбатташы күтүлүүдө. Албетте ошо санкциялар ишке чыгып кетсе, биз деген 98% бүт күйүүчү майды Орусиядан алабыз. Бизге казактар жакшы айтышат, алгыла бизден арзаныраак беребиз, сапаты жогорураак деп. Дал ошону эле бизге түркмөндөр айтышат. Бирок биз деген баары бир Орусиядан алып атабыз. Анткени саясат да, мындай биз Орусиянын ошол басымы аркасында турабыз, стратегиялык көнөктөш, ошон үчүн Орусиядан алып турабыз да. Бирок бизге пошлиналарды көтөрсө 100%, 500% болобу, 100% болобу, бул деген албетте эң биринчи эмнеге согот? Биздин негизи АКШга болгон соодабыз бир ашып кетсе $240 миллион да. Ошол эле акчага баягы жетишсиз болуп калат, 30-40%га түшүп кетет соода алакасы Америка Штаттары менен. Болгону ошол албетте. Тобокелчиликтерди азайтуу чараларын кандай нерселер керек бизге? Биринчи, мамлекеттик деңгээлде экспорт багыттарын диверсификациялоо керек. Мисалы үчүн биз Кытайга жана Өзбекстанга сатууларды көбөйтүшүбүз керек. Банктарга комплайенс иштерин карашыбыз керек да. Комплайенс деген өзүнүн банктардын жанакы атайын ошо ички өзүнөн өзү маалыматты берип туруп бөлүштүрүү, кээ бир учурда кооптуу операцияларга бөгөт коюу, ушул иш чаралар көрүнүш керек. Бизнес үчүн валюта корун түзүш керек болот, резервтерди түзүш керек болот, жаңы рынокторду издөө, ошол базарларды издеш керек болот. Бизнестер бир гана ошо Орусияга бекилбегиле, алыскы ошо башка бүт багыттарды иштеткиле деген эле кеңеш да. Ошо Иран, Афганистан, ошо Индияга чыгыш керек.
кандай болбосо да жер казыппы Монголияга чыгыш керек, Кытайга чыгыш керек. Кытай аркылуу ар кандай Лианган, Шанхай порттор аркылуу чет элге, алыскы чет элге чыгыш керек да, Түштүк Америка, башка өлкөлөргө, Австралияга. Ар бир жаран үчүн ушу валютаны сакташ керек. Кичине болсо дагы колдон келсе $1 болобу, $2 болобу, $100 болобу. Чыгымдарды кыскарткыла, той топурларды бир аз өзгөрткүлө, ал психологияны өндүрүш, акча киргизгиле, эл аралык акцияларды аласыңар, үйдөгү баягы Кыргыз фонда биржасына барып аласыңарбы, стартаптарды колдойсуңарбы, өзүңөр станок сатып аласыңарбы, акырындап ушундай иш аракетти жасаш керек болуп калат да. Ошондо сак болобуз. Ошондой жыйынтыкта Кыргызстан экономикасы сырткы факторлорго өтө сезимтал. Биз импорттун азабынан да, ошол импортты биз 50% азайтсак, өзүбүздүн өндүрүшүбүздү уюштурсак, мамлекетибизде кичине бизге жеңилирээк болмок. Жана экономикалык туруктуулук үчүн диверсификация керек. Бул деген ар кайсы булактарга акча сакташ керек, салым кылыш керек, инвестиция, акчалардын көлөмүн сактап коюш керек жакынкы жылдарга, 5-6 жылдарга. Жана аябай маанилүү нерсе бул деген каржылык сабаттуулукту жогорулатыш керек. Туугандар каржы менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Мына ошондой нерсе, ошондой ой пикирлер, эмне дейсиздер? Кандай кошуласыңар, кошулбайсыңарбы? Маалыматтар менен комментарийден бөлүшүп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.